Бардыгыбызга өмүр тартуулап, чоң түйшүктү мойнуна алып, чоң жоопкерчилик менен бала тарбиялап, үзүлгөндү улап, улуулукту, сулуулукту даңазалаган айымдарга арналган Бактылуу айым реалити долбоору башталды. Албетте энелерди айга, күнгө, жылдызга дагы теңесек аздык кылат болуш керек. Бар болгула айымдар, силер ыйлабагыла. Силердин жылмаюңар өчпөсүн, силердин сүйүүңөр, мээримиңер түгөнбөсүн деп каалайт элек. Биздин коомдук биринчи канал менен биргеликте музыка телеканалы тартып жаткан Бактылуу айым реалити долбоору быйыл 2020 жылы жаңы барактарын ачып, жаңы каармандарга, жаңы өзгөчө тарыхы бар айымдарга жакшы мотивация менен биргеликте белектерин камдап, жакшы күндөрдү, бактылуу көзөрмөндөрдү тартуулаганга старт алды. Апа деген асылдык катарлаган, мен эле эмес, мен синген далай акын, мээримиңди сөз таап жаза албаган. Ар учурда ырыс-кут жандаганың, айланышат асылга кармаганың. Ак дилимден силерге таазим этем, айланайын апалар, айланайын. Бүгүнкү күндө көптөгөн өзгөчө наристелери бар апалар жакшы сөздөргө муктаж экени бардыгыбызга эле маалым. 2019 жыл менен коштошуп жатканда биз жаңы жылдык кече уюштурганбыз. Ал кечеде Нурбулак өзгөчө наристелери бар апаларды каармандыкка чакырабыз деп сөз бергенбиз. Эми минтип сап башында турган Нурия айымдан баштоону бүгүнкү көрсөтүүбүздү туура көрдүк. Себеп дегенде катарлаш эки уул төрөп 26 жашта болсо дагы коёндой окшош оор күндөрдү баштан өткөрүп турган чагы. Анда биз азыр Нурияга чалып, байланышып, андан соң үйүнө жөнөйбүз. Саламатсызбы, Нурия айым? Бул Анжелика тынчыңызды алып жатат. Бактылуу айым көрсөтүүсүнө каармандыкка чакырам деп убада бербедим беле? Ооба. Демек, бүгүн 2 сааттан кийин, эгерде үйдө жалгыз болсоңуз, апаңызды чакырып, жана ошондой эле сизге кол кабыш эткен инсандарды чакырып коюшуңуз керек. Себеп дегенде биз сизге конокко барабыз. Биздин көрсөтүүнү буга чейин көрүп жүрсөңүз, белгилүү болсо керек, сизди сулуулук дүйнөсүнө уурдап кетебиз. Макулсузбу? Макул. Кубанычында чек жок, айымдын үнүн угуу кандай гана керемет. Анда эмесе биз Нуриянын үйүнүн көздөй жөнөдүк. Ушинтип каарманыбыз Борбордон алысыраак жашайт экен, бирок ошого карабастан Бишкек шаарында болгондуктан биз үчүн бул өтө деле оор эмес. Каарманга болсо мен кургал келген жокмун, гүл ала келгем. Мына ушундай сонун иш сапар болуп атат. Болгондо да балдарына атайын жинчит мамлекетин таттуу ала келгем. Мен ойлоймун, бири-бирибизге курбуу, бири-бирибизге эже сиңди болуш бул өтө деле кыйын эмес деп. Андыктан азыр дагы болсо айтамын, эгерде жаныңызда кошунаңыз, же болбосо сиз көргөн, тааныган, же тааныбаган деле инсан эгерде кандайдыр бир моралдык жактан бир жакшы сөздөргө муктаж болуп жатса, аны берип коюу биздин колубуздан келет. Туурабы, достор? Жүрүңүздөр. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Жакшысыңбы? Кандайсың? Мына келип калдык. Таттуу силерге гүл ала келдим. Камера менен кирип келе жатсак эчтеке болгон жокпу? Ойготуп койгон жокпузбу? Жок. Кандайсың? Түшүп калба. Үйгө кир. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Сиз апасы болосуз, Кандайсыз? Жакшы. Нурбулак фондунда бир фотосессияда бир көрүшкөн болчук. Ошондо мен айымдарды тандаганда айткан элем, биринчи ирет эле ушул каармандыкка сизди тандайм деп. Нурбулак фондунда өзгөчө мынакей наристелери бар апалардын калтарын толуктаган биздин каарманыбызды бүгүн эмне себептен тандалганыбызды дагы сиздер азыр өзүнүн баягы жашоо турмушундагы болуп жаткан нерселерден байкап көрөсүздөр деп ойлоймун. Апакебиз ар дайым жанында, жардамдашат. Эжеке, сиз бар болгон үчүн мен ойлоймун, кичине болсо дагы эки наристе менен күнүмдүк баягы жашоодо кээ бир күндөрдү өткөргөнгө оңой болбосо дагы бир шүгүрчүлүк менен өтүп атат болуш керек бул күндөр.
Ошол биздин Бактылуу айым реалити долбоорубуздун 5 жылдык көрсөтүүсүндө биздин башкы каарманыбыз да конок болуп, 2 баласы менен апасы менен конок болуп келген. Анан биринчи эле Бысмылда деп ушул жылы ушул биздин жаш каарманыбыздан баштатабыз. Себеп дегенде бир үй бүлөдө 2 гана уулу бар, ал 2 уулу тең. Мына ушундай өзгөчө бир белгисиз деп дагы айтсак болот, себептерин өзгөчө наристелер. Кененирээк эми айтып берсең өзүң тууралуу. 20 жашымда турмушка чыккам. 21 жашымда ошо баламды төрөдүм. Ошо төрөлгөндө 2 айында прививка алып экенбиз балабызга. Ошондо температура, черепное давлениясы бар болчу экен, билбей калыптырбыз. Врачтар эч нерсе жөнүндө айткан эмес бизге, черепное давлениясы бар депчи. Анан кийин 2 айында прививка алгандан кийин эле осложнение берип, ошо балам башы кармабай калды. Жаш эле келаткан, ошо жаш эле развитиясы жакшы болуп эле, анан кийин ошо башын кармабай калды да. Анан кийин ошо тонустар көбөйүп, күнөн күнгө ошо лечение алдык, бирок эч нерсе жардам болгон жок. Бул бизде мындай эле сыноо деп ошо көтөрүп келатабыз, ошо жакшы болуп кетет деген эле ой менен, ой максат менен. Азыр уже 4 жаш 7 ай болуп калды. Өзгөчө бала деген чын эле экен, өзгөчө. Көздөрү менен баарын көрсөтөт. Жакпайса башын дикейт, мынтип артка кылып чирелет да, аябай жакпаса бирдемсе. Ошону чирелип билдирет жакпаган нерсесине. Мындай өзү ошо башы оорубаса тынч эле жата берет. Башы ошо черепное давлениясы кармаганда эле биздики ошо түнү күнү эле ошо бийлабай да, ошо бийлап калат. Кийинки наристе тууралуу сөз кыла турган болсок, эми албетте 2 уул менен чектелип калбайсың да. Дагы кыздуу болгуң келет, дагы да болсо наристелүү болгуң келет. Биздикин ар кандай диагноз коюп койду да, бунукун ошо 2 айында прививка алгандан деп коюшту. Буну жылтухадан деп коюшту. Жылтухасы ошо анализ тапшырбаптырсың деп коюшту да, бирок врачтар эч нерсе деген эмес. Жакшы эле переносимость жакшы эле болот деп ошентип коюшкан. Балам кел. Нуриям, акыркы күндө качан бир салонго бардың эле өзүңдү карап, кичине кам көрүп, айым катары өзүңдү эстеп дегендей мүмкүнчүлүк болду эле? Салонго бара элекмин го биринде. Эми турмушка чыга электе барсам керек, эсимде деле жок. Андан кийин орун менен эле алышып эле ошо менен эч жакка деле барганга деле убакыт жок, мүмкүнчүлүк жок. Анда айтып коет экен, адам баласы дейт кээ бир учурда көңүлү чөгүп турса, бактылуу болгон күнүн эстеп койсо бир жылмайып алат депчи. Бир күндүк биздин бир бактылуу күнүбүз бүткүл жашообузга жакшы стимул берет экен да. Ошондуктан жакшы күндөрдү дагы өзүбүзгө тартуулашыбыз керек экен. Бул жаатында сага сөзсүз түрдө жардам керек экенин мен билдим. Себеп дегенде апакең бир гана жанында балдарды каралашса, эжелериң менен сиңдилериң менен чыкканга деле мүмкүнчүлүк болбойт экен. Бүгүн 4 саат, 5 саат бою мен менен биргеликте мага курбуу болуп, экөөбүз сырдашып, шаар кыдырып, өзгөчө бир жакшы мүнөттөрдү өткөрүп келелик андай.
негизи эле энелер ар дайым эле балдарын көп ойлогондуктан өздөрүнө караганда дагы үйгө керектүү нерселерди көбүрөөк алгысы келет экен. Биз бүгүнкү реалити долбоорубузда шоппинг деп өзүбүзгө гана кийимдерди карап анан сулуу салондорду кыдыраардан мурун үйгө керектүү нерселердин баардыгын алууну туура көрдүк. Бул Мега Сити супермаркетинде эки колуңузду бош коем дагы бир координаны берем. Баардык керектүү нерселердин баардыгын алыңыз. Жүрүңүз. Кеттик. Эң эле сонун нерсе болот болуш керек э. Баардыгын карай берсеңиз, косметикасы бар, порошок, стиральный порошок. Бул биздин Бишкектеги эң чоң супермаркет. Өзүңүз көргөндөй баардыгы оптом баада экен. Нелер бар экен азыр көрөлүк э. Келде душ алабызбы? Алып элек э, шампунь алабыз, баардык нерсени алабыз. Бир жумага керектүү нерселердин баардыгын алып алалы. Бишкектеги эң чоң супермаркеттер, тактап айтканда дүйнөлүк брендтердин баардыгын оригиналын саткан мына ушул жерде биз үйгө керектүү нерсенин баардыгын алдык. Терең ыраазычылыгыбызды негиздөөчүлөрүнө билдиребиз. Бактылуу айым реалити долбоорундагы айымдарыбызды бактылуу кылып жатканыңыздарга сиздерге дагы терең ыраазычылык. Андыктан баардык көрөрмандарды мына ушул жака чакырабыз. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Шоппингди көздөй жөнөдүк. Керектүү нерселердин баардыгын алдык, ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Айтып коет экен баягы таразанын эки чөйчөгүндө бирөөсү бир аз бошоп турса, бирөөсүнө көбүрөөк дагы толтурат деп. Буюрса биздин ушул кыздарыбыздын, наристелерибиздин дагы ошол батасы тийсин. Биздин дагы ошо келе жаткан көп дагы айымдарыбызга колдоо көрсөтүү иретинде баардык керектүү нерселерге баягы өнөктөш катары жардам берип атканыңыздарга да ыраазычылык билдиребиз. Сиздей инсандар көп болсун. Ар дайым жакшылыкка себепкер болуп, баардык жакшы нерселерге көпүрө болуп жүрө берелик. Сизге дагы бир экөө сөз каарманыбызга. Үй бүлөңүзгө тынчылык, балдарыңызга ден соолук. Ар дайым биздин элибиздин айымдары гүлдөп өтсүн. Эч качан мындай кыйынчылыктардын баарын жеңип, бийиктикте жүрсүн. Биздин белек эми Аллахтын ыраазычылыгы үчүн силерге саада рахмат. Элиң сонда жакшы калыңыздар, дагы келебиз, баш багып турабыз. Борборубузда көптөгөн дүкөндөр бар, жараштуу кийимдер саткан, бирок эң биринчи ирет көңүл деп коет го, жаркыраган маанайы менен сени тосуп атса, ошол дүкөнгө эле жүрөгүң тарта берет экен. Анда жүрүңүз. Эки колду бош коюп азыр кийим тандайбыз. Жарашыктуу кийимдердин көптүгүнөн кайсыл образды тандайбыз деп аябай бүгүн толкундандык. Ошентсе дагы эң эле жарашыктуусу биздин өлчөмгө туура, жана ошондой эле балдар менен дагы конокко барганда ыңгайсыздыкты жаратпаган бир жакшы көйнөктү тандап алдык. Нурия, кайсы кийим жакты сага? Мага үчүнчүсү жакты. Бардык аялдарды орундаткан Million Fashion дүкөнү ыраазычылык билдиребиз дагы. Азыр бул жакта сыйкыр сөз менен 1-2-3 дегенде эле мынакей биздин Million Fashion бутигинин сизге жаккан көйнөгү белекке берилди. Ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Кайсыл образ жаккан болсо, анда ар дайым бул дүкөнгө келип, жакшы баада сатып алсаңыздар болот. Биз болсо сапарыбызды улантабыз.
учурда айымдар кандай өзүнө жарашыктуу кийинсе дагы бир нерсе жетишпей тургандай болор элек да. Ал биздин туура боелгон балким каштарыбыз же болбосо көзүбүз же кирпиктерибиз же туура бир багытта таралган чачыбыз, өңү, түсү же кыркылышы. Ошондуктан эгерде сиз өзүңүзгө образ издеп жүрсөңүз, анда эң биринчи ирет кадамды сиз стилисттерден башташыңыз керек. Стилисттер сиздин жүзүңүздү жарашыктуу кылган гана соң баардык кийим жарашат. Биз болсо азыр Асель Жумаеванын студиясына келдик. Асель Жумаева айым өзү сизди бүгүн сулуулап, көптөгөн сулуулук сырларын ачып берүүгө даяр. Анда жүрүңүздөр, биз дагы бөлүшөбүз сиздер менен. Саламатсыздарбы? Биз башкы каарманыбызды алып келдик. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кененирээк өзүңүздөр отуруп, сырдашып, таанышып кетсеңиздер болот. Биздин каарманыбыз жаш энелердин катарын толуктайт. 2 уулу бар, бирок турмуштун оорусуна байланыштуу бир профессионалдуу визажисттердин деле кызматын көргөн эмес. Жаңы жыл астында өзүбүз боенгонбуз аракет кылып, биздин кайрымдуулук кечебизде Асель Жумаева дагы болгон, көрсөңүз керек. Бирок ошонсо дагы профессионалдардын кеңешин алып, бүгүн толугу менен сиз өзүңүздү бизге мындай тапшырасыз, Ооба. Ишенесизби? Ишенем. Жыйынтык жакшы чыгат буюрса. Кудай буйрса. Ооба, жыйынтык жакшы чыгат, мага бардыгы жарашат деген гана инсан чындыгында ачылат сулуулук салонго келгенде. Андыктан 26 жаштагы каарманыбызды дагы да болсо 5 жылын кичине алып, жашартып, сулуулап коюшуңузду өтүнөбүз. Кандай кеңештерди берет элеңиз? Саламатсыздарбы? Биринчиден биз абдан кубанычтабыз ушундай реалити шоуга катышып, өзүбүздүн болгон салымыбызды кошуп, адамдарга жакшы нерселерди тартуулаганга биз дагы ар дайым даярбыз. Рахмат. Каарманыбыз болсо жаш экен, супсулуу экен. Ошентсе дагы биз колубуздан келген нерсени кылып, Нурияны жашартып, супсулуу кылып чыгарганга бүгүн аракет кылабыз. Анда биздин башкы каарман кандай өзгөрөт деп мен дагы өзүмө бир аз мындай кээ бир образдарды элестетип жатамын. Себеп дегенде биздин Бактылуу айым реалити долбоорунун буга чейинки каармандарын дагы өзүңөр өз колуңар менен сулуулап келгенсиңер, жыйынтыгы абдан сонун болгон. Анда эмесе биз азыр ага чейин жана андан кийин деп гана бат-баттан көрсөтүп коебуз. Чачын, жүзүн сизге тапшырдык. Биздин каарманыбызды тосуп алыңыздар. Бактылуу жашоо болбойт, бирок бактылуу көзөрмендер жашоодо сөзсүз түрдө болот. Жана ошондой эле биз жакшы нерсени көздөй гана умтулушубуз керек деп бекеринен айтылбаса керек. Бүгүн аз да болсо көңүлүңүздү көтөрүп, жана ошондой эле жакшы бир темаларда баарлашып, чыныгы өзүңүздү айым экенин дагы да болсо айтып өттүк окшойт. Жактыбы макияжыңыз, чачыңыздын жасалуусу? Ооба, аябай жакты. Чоң рахмат. Ойдогудан дагы сонун болду. Ыраазычылыгымды билдирет элем Бактылуу айым долбооруна жана сизге. Көнөгүңүздүн узундугу дагы, такаңыздын бийиктиги, стили, куру, сөйкөңүз, айтор баардыгы сиз үчүн гана тигилип, сиз үчүн гана жасалгандай. Ар дайым биз кийим алып жатканда биринчи ирет маанайыбызды көтөрүшүбүз керек экен. Мага бул нерсе жарашат, бул мени үчүн тигилген, мен үчүн жасалган деп. Ошондо гана биз ар бир нерседен жакшы нерсени көрө билет экенбиз. Өзүңүз тандап алган мынакей ушул образ сизге толугу менен белекке калат. Бут кийимиңизден баштап, мынакей сөйкөңүзгө чейин, чач жасалгооңузга чейин. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер менен жүз көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө бүгүнкү чыгарылыш арналат. Албетте айымдар үчүн жеке мастер-класс. Эгерде сиз өз сүйүктүүңүз үчүн же болбосо атаңыз, байкелериңиз, инилериңиз үчүн жагымдуу белек кылгыңыз келсе, өз колуңуздан жасаганды билгиңиз келсе, анда бизге ушундай болгону 20-30 сантиметрдик кездеме керектелинет. Кенендиги боюнча 1,5 метр. Бул кездеме менен сиздер жөн гана эркектердин гардеробундагы галстукту тиккенди үйрөнөбүз. Азыркы учурда галстуктар ар кандай стилге бөлүнүп аткан учуру, мисалы галстуктардын узундугу же болбосо туурасы, кенендиктери биз деген азыр стандарттуу түрдө классика стилиндеги ширинасы деп айтсак да болот, кенендиги 5-6 сантиметрдүү галстукту тиккенди үйрөнөбүз. Биз ал үчүн ушул кездемени 6 сантиметр болсо бизде 12 сантиметрдүү кылып ушундай образда чийип алабыз. Болгону ушундай узун деталь керектелинет. Кайчынын жардамы менен биз ушул детальди кесип алабыз. Жөн гана ушул кездеменин кесилген кесиндин жардамы менен биз өзүбүзгө жаккан галстуктун дизайнын өзүбүзгө тиешелүү кылып моделировать этип алабыз. Ал үчүн галстуктун бүткөн жери кээ бирлердики 3 бурчтуу, кээ бирлери кыйгач, кээ бирлердики 4 бурчтуу болот. Ошонун сыңарында эле биз стандарттуу түрдө 3 бурчтуу галстукту кылабыз. Ал үчүн биз башын 3 бурчтуу кылып алып салабыз. Мына ушундай образда алынат. Ал эми галстукту баарыңыздар билгендей эле ылдый жагы кененирээк, калган жагы ичкерип кетет. Биз деле ушул материалды 12 сантиметр болсо, биз 10 сантиметрдүү кылып, бул ылдый жагын ичкерип салабыз. Сиздер көргөндөй эле биздики ушундай стрелка сыяктуу бир жагы кенен, бир жагы ичке болгон өзүнчө кесилиш даяр болду. Биз машинканын жардамы менен тигип алабыз. Тиккенден кийинки процессти сиздерге көргөзөбүз. Башында айтып кеткендей эле ушул галстуктун бет жагын бири-бирине беттештирип алып тигебиз. Мына ушундай тигип алабыз. Мына ушундай узун шиш приборлордун жардамы менен биз бул өзүнчө детальды оодарып алабыз. Биз тигип алган детальды, галстукту экиге бөлүп алып үтүктөп алабыз. Мындайча айтканда, тигилген жагын ичти карап үтүктөйбүз. Мондай сымал. Ошондо биздин үтүктөлгөн галстук даяр болот. Бул жерде бир гана тигишти эмес, кесишти эмес,
кантип байлаганды дагы как мастер-класс сиздерге көргөзүп берсем болот. Манекендин жардамы менен сиздерге галстуктун кандай байлануу жолдорунун бир жолун сиздерге билдирсем болот. Биздин даяр болгон галстукту манекендин жардамы менен сиздерге кантип байлоонун бир вариантын сиздерге көргөзүп кетейин. Болгону биздин ичке жагыбыз узун жагынан, жоон жагынан кыскараак болуш керек. Биринчи бир үстүнө кетирип алабыз, кайра бир айлантабыз, кайра бир. Биз көргөндөй эле жоон жагы 2-3 жолу айланат. Андан сырткары ич жагынан алып мындай образда болот. Биздин могул төртбуштуу жерине киргизип салабыз. Албетте бир байлангандан эле идеалдуу түрдө болбойт. Муну тартып алгандан кийин моюнга өзүнчө иретти алышыбыз зарыл. Биз даяр болгон байланган галстукту моюндун жоондугуна, ичкилигине жараша өзүнчө регулировать этип алсак болот, өлчөмүнө жараша. Ушуну менен биздин кичи мастер-классыбыз аяктады. Үйүңүздөрдө өзүңүздөрдүн каалаган кездемиңиздер менен ушул варианттагы галстуктарды тигип өз жакындарыңыз үчүн белек кылсаңыздар болот. Көрүшкөнчө. Эмаком курулуш компаниясы сиздерге ылайыктуу үйлөрдү куруу менен бирге бир топ ыңгайлуу шарттарды түзүүдө. Rich House премиум класстагы 10 кабаттан турган 45 баатирлүү турак жай. Жалпы аянты 15 чарчы метр аянтты ээлейт. Турак жай Советский магистраль көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашып, жанында мектеп, бала бакча, калкты тейлөөчү борборлор, машыгуучу зал жана ошондой эле Дружба паркы орун алган. Турак жайда үнсүз лифттер орнотулган. Жер алдында унаа токтотуучу жайлар. Биринчи кабатта супермаркет, дарыкана, банк жана башка калкты тейлөөчү борборлор орун алат. Ошондой эле ылдамдыгы жогору интернет түйүндөрү менен камсыздалат. Үйүңүздүн алдында балдар аянчасы орун алып, 24 саат бою көзөмөл алдында болот. Ак каар баскан аба тоону панорамалык көрүнүштө сиздин үйүңүздүн каалаган тарабынан көрүүгө болот. Жакшыга жанаш, жамандан адаш демекчи, бүгүнкү күндө заман дагы башка болгондуктан жакшыга жанаш демекчибиз бул өсүп жаткан, өнүгүп жаткан, өзүнүн үстүндө иштеп, билим алып жаткан инсандардан үлгү алуу заманы болуп калды десек болот. Жамандан адаш демекчи бул жалкоодон адаш. Ким жалкоолонуп жатса, ким жашоосуна нааразы болуп жатса, ал адамдан алысыраак карманган оң. Себеп дегенде ал бизге эч кандай бир пайдасын жашообузга алып келбейт. Ошондуктан биз дагы сиздерге кааларыбыз ар дайым курчооңуздарда мыкты кыйын инсандар болсун. Бүгүн менин курчоомдо дал ушундай айымдар отурат. Күчтүү айымдар, үлгүлүү айымдар жана ошондой эле ар бир көрсөтүүбүз ар бир инсандын жашоо тарыхчасын көрсөтөт деп ар дайым айтып келебиз. Каарманыбызга гана кеңеш айтпастан, бизди көрүп жаткан экрандын артындагы бүгүнкү күндө жакшы сөздөргө муктаж болгон инсандарга азыркы айтыла турган сөздөрдүн баардыгы арналмакчы. Окшош тагдырлар көп, бирок бардыгыбыз ар башка мүнөз менен жаралганбыз. Ал эми кыйын акыбалда өзүбүздү кандай сабырдуулукка чакырып, жана ошондой эле кандай жакшы бир сезимдерге жетелерибиз тууралуу албетте өзүнүн кесибин мыкты билген жанымда коуч, тренер отурат. Бүгүнкү күндө аябай мода болуп калбадыбы? Билимдин үстүндө изденип иштеп, башка адамдарга билим берген. Көптөрү эле билим алгандын бүгүнкү күндө баягы акчасын аяса, убактысын аяса, сиз мунун үстүндө көп убакытта иштедиңиз. Бардыгы эле бул адамзатка бир кандайдыр бир акыл насаат сымалбы же болбосо жакшы сөз айтып, кээ учурда
чын эле гүлдү суугарганда гүл гүлдөп баштайт го, жанданып баштайт. Адамзатка дагы жакшы сөз абдан керек да. Негизи эле айтып өтсөңүз, көбүнчө бүгүнкү күндө айымдар эмнеге муктаж, кандай сөздөргө муктаж, акыбал кандай болуп атат? Негизи эле солуп бараткандары барбы, гүлдөп жаткандар барбы? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр жана айымдар. Бүгүн ушул бизде чайлашуу болуп жатат десем болот. Ошонун негизинде аялдарга тиешелүү бизде дагы көптөгөн темалар бар жана азыркы учурда аял заты эмнеге муктаж болуп жатат деген суроого жооп берсек, мен ушул 90% аял адамдары менен, аял заты менен иштешкендиктен көп айымдар өзлөрүнүн арыз мұңдарын жазышат да. Анан бүгүнкү учурда эң негизги, эң актуалдуу деген темалардын бири ушул үй бүлөдө аял заты өзүн кандай алып жүрүш керек, же болбосо ар түрдүү үй бүлөдөгү болгон кыйынчылыктарда, мисалы материалдык болобу, же болбосо мамиле арасында болобу, ар түрдүү кырдаалдар жаралат жана ошол кырдаалдарды кантип чечсек болот, кантип стресстен чыксак болот, же болбосо депрессияга түшүп калган кыз келиндер дагы болуп жатат. Ошолордун дагы өтө көптөгөн суроолору бар. Кантип депрессиядан чыксак болот, же болбосо кантип өзүбүздү өстүрөбүз, өнүктүрөбүз, мисалы биз дагы сүйүктүү жар болгубуз келет, же болбосо бактылуу эне болгубуз келет деген сыяктуу көптөгөн суроолор менен кайрылышат. Эч бир адам бизди келип алып, мисалы сен бактылуу болгонуң, же болбосо мен сени бактылуу кылам деп айтпайт экен. Ошондуктан эң биринчиден ушул өзүбүздү бактылуу кылганды үйрөнүп, бир мисалы чашка кофе болобу, же болбосо бир гүл болобу, ошол нерсени да өзүбүзгө сатып алып тартуулап, эми качан мага жолдошум гүл сатып берет, же болбосо качан мага Ханзада келип мага гүл тартуулайт деген нерселерди ойлобостон, мисалы өзүбүз бактылуу кылганды үйрөнүшүбүз керек экен. Анан сөзсүз түрдө аял заты бактылуу болуш үчүн аял заты өзүнүн ишин табуусу керек экен да. Өзүнүн бул дүйнөгө эмне үчүн жаралгандыгын таап, ошол сүйгөн эмгеги менен, сүйгөн адиси менен алектенсе, аял заты бактылуу болот экен. Жана үй бүлөдө дагы мисалы бактылуу болом десе, көп учурда аял заты айтышат да, менин күйөөм мени колдобойт, менин күйөөм мага эч кандай жакшы жылуу сөз айтпайт депчи. Ошондой жылуу сөз угам деген келинчектерге айтат элем, эң биринчиден өзүңүз ошондой жылуу сөздү тартуулаганды үйрөнүңүздөр деп. Чындыгында жакынкы эле учурда мен онлайн сабак аркылуу адамдарды, кыз келиндерди окутуп жатам. Анан ошондо бир келин айтат да, 5 жылдан бери мен жолдошума бир да жолу жакшы көрөм деген сөздү айтпаптырмын депчи. Анан жакшы көрөм деп жазып жиберсе, күйөөсү өтө таң калып, анан мен дагы сени жакшы көрөм, эмне болду сага деп ушунчалык таң калыптыр да. Анан биз дагы баягы ичибизде болгон сезимди жаап айтпай койбостон, сөзсүз түрдө жакындарыбызга, мисалы ата энебизге, балдарыбызга, жолдошубузга, бир туугандарыбызга сөзсүз түрдө билдирип турушубуз керек экен. Биз ошол сөздү жакшы көрөм деген сөздү билдиргенде дагы аял адам өзүн бактылуу сезет экен да. Анан ошондуктан ошондой жакшы сөздөрдү тартуулап туруңуздар демекчимин. Ошол учурда дагы сиздерде жанагы бактылуулуктун гормондору чыгып дегендей өзүңүздөрдү бактылуу сезе баштайт экенсиздер да. Жүзүңүздөрдөн көрүнүп баштайт экен. Аябай мындай, ооба, көз жаш тегеренип кетти чындыгында. Карап көрсөк, биз көп нерсени талап кылыр экенбиз да, айлана чөйрөдөнчү. Бул менен жакшы учурашпай койду, бирөө жылмайбай койду, тааныса да көрмөксүн болуп өтүп кетти. Эмне үчүн биз чуркап барып учурашпайбыз? Ал деле бизден ошол нерсени күтүп атат да. Же болбосо, эмне үчүн биз өз учурунда убагында айта албайбыз? Мен сени жакшы көрөм. Жөн эле. Мен да сени жакшы көрөм. Да, ошентип. Андыктан баарыңыздарды мына ушундай жылуу сезимдерге чакырабыз. Каарманыбыздын тагдыры тууралуу дагы болсо тааныштырып өтөйүн. Орсуно бул албетте убакыт, убактылуу, баардык нерсеге убакыт келет дейт экен. Буюрса балдарыңыз бутунан туруп, өздөрүнүн турмушу менен дагы кете турган инсандардан болсун деп тилек кылышыбыз керек. Качан гана биз тилегибизди бийик, мүмкүн эмес нерселерге алып барганда, мүмкүн эмес нерселерге койгондо, ошондо гана ошол нерселер аткарылат экен да. Мен ар дайым айтып келем, жашоомдо фантазияма дагы жетпеген бир кыялдарды ойлобосом дагы аткарылып кетет депчи.
эч качан билбейбиз эртең ким менен жолугабыз, ким менен таанышабыз, кандай бир сыйкырдуу бир сонун көрүнүштөр жашоодо болуп кетет деп. Биздин дагы мынакей студиябыздын коногу бүгүнкү тегерек стол десек болот айымдарыбыздын маегинде жаш ошол эле учурда өзүн мындай дем күч берип, эч бир сыноодон сынбаган саламат аттуу да кызыбыз бар. Биз абдан таң калыштуу сонун таанышып калганбыз. Бардык эле эмнеден? Албетте адамгерчиликтен жана ошондой эле жөнөкөйлүктөн. Жөн эле бир мамиле бири-бирибизге жасасак, бул дагы ийгиликке алып келет, ийгиликтин дагы ачкычы болот экен. Анда сөздү сизге берелик. Саламатсыздарбы? Бүгүн ушул жерде ушундай жакшы мындай жашоого аябай жакшы көз караш менен караган ушундай эжекелердин жанында отургандан аябай кубанычтамын. Чын эле мен сиздин айтып кеткен сөзүңүзгө кошулам. Себеби эртең эмне болуп кетишин чындыгында эч ким билбейт. Жакшы нерселер деле болуп кетиши мүмкүн, жамандыктар деле болуп кетиши мүмкүн. Анан мен өзүмдүн жашоомдо болгон ушул мындай айтып берсем, ушундай болуп төрөлгөнүмө, мүмкүнчүлүгүм чектелип төрөлгөнүнө көп адамдар нааразы болушкан да. Кыз атагысы келген эмес, ушунчалык чекеге түртүп эле ушундай эле болуп келишкен убагында. Керек болсо көңүл бурушкан эмес. Азыр эми жакшы жыйынтыктарга жетип, жашоомдо болушунча жакшылыктар болуп жаткандыгына байланыштуу башка адамдар өздөрү табылып өткөн. Убагындагы ошол жүрөккө катуу тийген адамдар чыгып келе өткөн да. Мен бул сөз менен эмнени айткым келет? Ушунчалык өзүмдүн тагдырлаштарыма канчалык жашоо кыйын болсо дагы, бирөө келип шылгындаса дагы, ушунчалык мындай жүрөгүңүзгө батса дагы ошончолук аракет кылыңыздар. Мен азыр менден көрсөңүздөр болот. Себеби убагында көз алдына албаган адамдар азыркы учурда кандайсың деп ушундай учурлар болуп атат. Эгер жаныңыздарда көп адамдар курчоосун кааласаңыз, анда сөзсүз жашоого аракет кылып, жашоонун угун өзүңүздүн бактыңызга бурушуңуз керек. Эч качан биз өзүбүздүн тагдырдан качып кетпейбиз. Өмүр бою жүрөгүңдө чоң жара менен жашайсың да. Өзүңдүн тагдырыңа келген бир суноону алып кетпей, андан качып, башка бактылуу турмушту издейсиң. Балким табасың, үйлөнөсүң, дени сак сонун балдарды алып келесиңер, экөөңөр. Бирок баары бир Кудайдын берген суноосунан сенин качканың жүрөгүңдө кала берет да. Ошондуктан кандай гана суноо болбосун качпашыбыз керек да. Бул жерде үй бүлөгө көбүнчө атанын камкордугу, апанын камкордугу керекпи? Же ошол учурда мисалы өзүң эле турмушуңан айта кетсең, эмне жетпей калган деп ойлойсуң? Менин тагдырымда кандай айтсам, апамды алып качып үйлөнгөн. Апам көңүлү жок болгон үчүн дагы болгону тайтам айылда чоң молдо. Тайтам мындай молдонун кызы кайтып келиптир деген сөз болот деп эле мындай жашайсың деп жашата берген да тайтам. Мен айтат элем ушул ата-энелерге турмушка чыгып аткан кыздарын, балким үйлөнүп аткан балдарын мындай зордуктабастан мындай өздөрүнүн тандоосуна койсо депчи. Себеби апам ушунча жыл жашады ошол жерде. Мен 8 жашка чыкканга чейин мындай бир жакшы бир жылмайып күлгөн күндөрүн эсте албайм да. Оор күндөр. Бүт баары оор күндөр. Айтат болчумун, ар бир адам өзүнүн адамын таап туруп турмуш курса, балким баардык нерсе жакшы болот. Эгер мындай эптеп эле ушул чоңдордун кыздоосу менен үйлөнүп алып, анан кийин ажырашам деп, кааласам ажырашып кетем деген ойлор менен да үйлөнүшкөн адамдар толтура да азырчы. Ортодо балдарга эле кыйын болуп атат да, чындыгын айтканда. Бул тагдырлар бизге үлгү болду болуш керек, себеп дегенде бүгүн заман башка. Эшикте 2020 жыл. Азыр жаштарыбызды карасаң өздөрү тандап, ата-энелери менен баягы өздөрүн өстүрүп алса айтышат, ата мындай экен, апа мындай экен, бул менин турмушум, бул менин жеке турмушум экен, түшүнүп коюңуздар депчи. Ал эми мурунку биздин ошол ата-энелерибиз, чоң ата, чоң апаларыбыздын тагдырын баягы кайрыла турган болсок, тилекке каршы ошондой көрүнүштөр болуп келген. Бүгүндө болсо ала качуулар токтоп калган жок.
болуп жатат. Бирок ар дайым урматтуу айымдар билишиңиздер керек. Сиздер деле бул жашоодо баягы тең укуктуу инсансыздар. Эч качан эч кимден коркпоңуздар. Өзүңүздөрдүн тагдырыңыздарга мындай бирөөнүн балта чабышына эч кандай жол бербеңиздер дейт элем да, күчтүү болуңуздар деп. Биз мынакей ошол Нурбулак фондунда көптөгөн айымдар менен таанышканда көптөрү ошол тилекке каршы ушундай оор тагдыры бар жубайы наристесин жалгыз таштап коюп, мындай жеңилирээк бир жолду тандап, башкалар менен бакыт табам деген сымал басып кеткендер да болгон. Бирок кантсе дагы биз пендебиз. Биздин Нуриям айымдын үй бүлөсүндөй болуп, жолдошу дагы, өзү дагы, ата-эне, бир туугандары, кайын журттары дагы бул нерсени жалпыбыздын проблемабыз, бул жалпыбыздын сынообуз Кудай алдындагы деп ошону кабыл алып, бүгүнкү күндө бир гана балдары тамак жесе, кыймылдаса, күлсө, ошону чоң бакыт катары туу тутуп келе жатышат да. Биз бакытты баардык нерседен көрө алат экенбиз. Балдарыбыздан, өзүбүздөн, билбейм, айлана чөйрөбүздөн, жакшы кошунабыздан деле ай мен бактылымын, ушул кошунам менен аябай сонун жашап атам депчи. Ооба да. Анан качан гана ушул деги мени жаман карап койду, ушул мени деги жаман көрөт дей берсек, тегерегибиздин баары жаман болуп, биз ошол адамга жакшы көрүнө албайбыз. Мен ар дайым айтам, деги ушул сен мени деги жакшы көрбөй койдуң го деп бирөө айтса айтам, эмне үчүн деги сен мени баягы жаман адамдардын катарына кошпой койдуң го деги, ар дайым эле жакшы деле жүрө бересиң го деги, себеби эмнеде деп качан сурайсыңар? Баардыгыбыз эле бирдей баягы адам болуп жаралганбыз деп. Саламат, рахмат. Сен биздин бүгүнкү бактылуу айым реалити долбоорубуздун коногу болуп атасың. Сени каарман катары мен көргөн жокмун. Көрсөткөнгө себеп дегенде, сен өзүңө кам көрө алган, мисалы үчүн, туурабы? Убактың бар, жапжаш, сулуу, татынакай кызсың, бүгүнкү күндө бизнести дагы алып бара жатасың. Сен үлгү болушуң керек башка айымдарга. Мүмкүнчүлүгү чектелип турган, балким биздин ошол эле фонддогу айымдарыбыздын балдары чоңоюп калды, аларды сенин аркаң менен кетиш керек. Бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү чектелип турсачы, мен да саламат эжедей болом деп. Анткени сен мүмкүнчүлүгүңдү чектеген жоксуң. Бир бутуң болсо 3 буттай, 4 буттай чуркап жүрөсүң, күчүңө күч кошулуп атат. Кудайым бир жагынан алса, бир жагынан көбүрөөк берип коет экен да. Бар бол. 2020-жылдын Бактылуу айым реалити долбоорунун алгачкы чыгарылышы сиздер байкагандай башкача бир демде, башкача бир күчтө жүрүп жатат. Себеп дегенде, буга чейин биз каармандардын туугандарынан гана бир ой пикирлерди сурап келсек, азыр болсо сөзгө бай жана ошондой эле көптөгөн телекөрүүчүлөргө жакшы сөздөрүн арнай турган мотиваторлорду көбүрөөк кылып атабыз. Себеп дегенде ар бир көрсөтүүбүз бул сиздерге пайдалуу кеңеш катары дагы болуш керек. Нуриям, такыр бир башкача бир образда ушул жерде отурганыңа абдан кубанычтамын. Бүгүн сен биздин башкы каарманыбызсың, мындайча айтканда хаанышабызсың. Себеп дегенде канча миллиондогон каттардын арасынан сага тандообуз түшүп, жана ошондой эле жаңы жыл астында биз убада бергендей эле өзгөчө энелердин катарын толуктап, болгондо да 26 жашыңда мына ушундай эки уулга тең мээримиңди бөлгөнгө аракетиңди көрүп жатасың. Бүгүнкү күн сен үчүн кандай болду? Бүгүнкү атмосфера кандай жүрүп атат? Саламатсыңарбы? Мен үчүн бүгүнкү күн аябай сонун, ойдогудай, ойдогудан дагы өзгөчө болду. Айтарым ошо силерге чоң рахмат. Ошончо адамдардан бизди аябай тамдап алганыңарга, мени тамдап алганыңарга аябай сүйүнөм. Кубанычтамын. Ошо. Кандайдыр бир жыйынтыктарды алдыңбы бүгүн биздин көрсөтүүбүздө, маегибизде? Бүгүнкү күндө аябай мындай менин балдарым, биздин балдарыбызда аябай көп балдар, чын айтсам. Кээ бирлер сиз айткандай эле өздөрүнүн эшикке чыга албайт, балдарын алып алып уялгансып, сүрдөнгөнсүп, эмне деп айтат элдер, эмне деп сөз кылат. Канча көрсөтүүгө тартылбайбыз. Эл көрүп койсо эмне дейт, колу менен көрсөтөт деп. Силер баатырсыңар да бүгүнкү күндө. Аябай көп. Анан кийин
мени колдогон ошо жолдошума чоң рахмат. Ошо катыш бактылуу айымга бактылуу бол, сен дагы Анжелика айымдын жанына бар. Сен да ошондой жакшылыктардын баарына сен татыктуусуң, ошондой энесиң. Ошентип эки баламды карап атканыңа аябай кубанычтамын деп күнүгө айтат. Мен да аябай ыраазымын жолдошума. Ошентип мени колдоп, эч ким бирөө бирдемсе десе дагы мени эч качан ылдый койбойт. Ошо андан кийин бизде ошо энелерге айтарым, эч качан чөкпөгүлө. Ошондой сыноону Кудайым бизге жөн эле берген жок дейин. Анткени биз көтөрө алат экенбиз. Айымдар баарын көтөрөт экен, бала үчүн баары жанын берет экен, чын айтсамчы. Андан кийин биздин балдардай аз болсун балдар. Эч кимге андай сыноону берсин деп эч качан тилебейбиз. Мындай энелер, бизде энелер группада аябай көп, мындай сиз айткандай элечи. Көп группаларда бармын. 100дөн ашык энелер бар, ата-энелер. Ошо балдарынын ошо тагдыры бизди кошконда ар бирибиз ошо ар бир кеңешибиз ошо башка энелерге аябай үлгү экен. Мурун көп деле билчү эмесмин. Азыр балдарым чоңойгон сайын ошончалык сыноо биз үчүн эме болот экен, кыйыныраак болот экен. Бала күндөн күнгө басып чуркап кетсе көп билинбейт экен. Бала күндөн күнгө оорлогон сайын жүрөгкө кысыла берет экен. Ошо айтарым, ошо күчтүү болгула энелер, эч качан кайгырбагыла, баары жакшы болот. Кудайым ошондой биздин маңдайыбызга жазган. Ошо. Атайын мына ушундай кеңештерди башка эле башына балким ушундай сыноо келбеген инсан баягы бир жерден окуп, көрүп гана мотивация айтып эле койбостон өзүнүн башынан өткөрүп аткан күндө ушундай жашоодо жашап, анан гана башкаларга дагы бир өзүнүн мындай акыл насаатын айта турган айым катары сизди көрсөтүп атканыңызды байкасаңыз керек. Ошондуктан канча деген энелер бар, балдарына көп убактысы жок. Ошол эле чогуу отуруп сабак жасаганга, үйдө кандайдыр бир жакшы көрүнүштөргө, качан гана бир нерсеге аябай муктаж болгондо, же болбосо качан гана баягы бир нерсе ошол эле балаң менен ойногонго, балаңдын сабак окуп басып жүргөнүнө зар болсоң, ошол нерсени аябай түшүнөт экенсиң да. Биздин ошол көрсөтүүбүзгө кайрылган көптөгөн энелердин катарында көп айымдар айтып калышат. Ар бир көрүүчү бактылуу айым реалити долбооруна катышкандай эле болуп калат. Мен мисалы үчүн дейт, мен башкы каармандын ордунда отургандай кылып, көзүмдү жумуп алып дейт, силер качан жакшы акыл насаат, жакшы сөздөрдү айтып атканда мага айтып атат деп отуруп бир аз эс алып калам дейт да. Андыктан биздин көрсөтүүбүз да ушундай сиздерге дары катары болсун. Биз болсо дагы сонун жолугушубуз астыда бар. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коноктору менен биргеликте көптөгөн биздин өнөктөштөрдүн дагы белектери менен студиябызга келген инсандар бар. Ал инсандар сиздин өзгөргөнүңүздү көрүшө элек, балаңыздын үнү угуп баштады окшойт. Анда мен азыр студиябызга башкы биздин инсандарды чакырабыз. Бул апа-кеңиз, эжеңиз жана эки уулуңуз сиздин өзгөрүүңүздү азыр биринчи жолу көрүшөт. Кандай сезимдер болот экен да, биз күбө болобуз. Анда келиңиздер биргеликте. Эмаком курулуш компаниясы сиздерге ылайыктуу үйлөрдү куруу менен бирге бир топ ыңгайлуу шарттарды түзүүдө. Rich House премиум класстагы 10 кабаттан турган 45 баатирлүү турак жай. Жалпы аянты 15 чарчы метр аянтты ээлейт. Турак жай Советский магистраль көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашып, жанында мектеп, бала бакча, калкты тейлөөчү борборлор, машыгуучу зал жана ошондой эле Дружба паркы орун алган. Турак жайда үнсүз лифттер орнотулган.
жер алдында унаа токтотуучу жайлар. Биринчи кабатта супермаркет, дарыкана, банк жана башка калкты тейлөөчү борборлор орун алат. Ошондой эле ылдамдыгы жогору интернет түйүндөрү менен камсыздалат. Үйүңүздүн алдында балдар аянтчасы орун алып, 24 саат бою көзөмөл алдында болот. Ак каар баскан аба тоону панорамалык көрүнүштө сиздин үйүңүздүн каалаган тарабынан көрүүгө болот. Ал эми азыр көрсөтүүбүздүн эң кызыктуу жерине келдик. Бул башкы каарманыбыз менен анын буга чейинки образында ар дайым көрүп жүргөн апасы, эжеси жана ошондой эле 5 сааттан бери сагынып кеткен 2 уулу мына ушул жерге келди. Азыр алар келип сизди таанышатпы? Тааныйт го албетте, бирок кандай ой пикирлерди айтат экенин азыр баардыгыбыз биргеликте көрөбүз. Сиз 5 мүнөт күтүп туруңуз, артта карап турасыз. Азыр бул жактан киришет. Саламатсызбы, келиңиздер. Сиздин кызыңыз да даяр болуп турат, суп-сулуу болуп. Нуриям, апакелериң келди. Өзгөрүүлөрдү көрүп жатасыздарбы? Образы жактыбы? Көйнөгү жарашыптырбы? Дароо эле кайсыл жакка барчудай болуп калыптырбыз? Ресторанга, анда ресторанга барыш керек азыр, Багасы да аябай кубанып атат, тааныды окшойт. Бүгүн ушундай бактылуу айымга келгенибизге абдан бактылуубуз биз дагы. Абдан сулуу, жакшынакай болуп калыптырсың. Бизнес ледиге окшоп калыптырсың. Ошо бактылуу бол кызым. Мен Гүлмира, менин атым Нуриянын кайнэжеси болом. Мен да бүгүн аябай кубанып, аябай толкунданып отурам. Бүгүн Нурия аябай ушундай бир суп-сулуу айымдардын катарын толуктаптыр да. Анан негизи буга чейин деле менин келиним аябай акылдуу, аябай сулуу, ажарлуу болчу, бирок бүгүнкү көрүнүш мындан бир өзгөчө таасирди калтырып атат да, бир аябай бир сезимди калтырып, бир дүйнөдөгү мен эң сулуумун, эң бактылуумун деген аялдардын бир катарын толуктады десем болот. Сиздердин баягы Нурия ушу мындан ары дагы дайыма ушундай бактылуу болуп жүр, ушундай сулуу айымдардын эле катарын толуктап жүр. Дагы эмне дейин, сиздерге ушул мүнөттөрдөн пайдаланып, ошо сиздерге жана сиздердин жамаатыңыздарга өтө терең ыраазычылыгымды билдиргим келип кетип атат ушул жерден. Ушундай кыргыз элимдин айымдарын сулуу, ажарлуу, бактылуу айым кылып чыгарып, ушуларга бир жакшы маанайда тартуулап атасыздар. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мындан ары дагы эфириңиздер жанып, чоң ийгиликтерди багынтып жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Демек, биздин иш аракетибиздин баардыгы сиздер ойлогондой болду. Канча пайызда болду? Канча пайызга чейин биз аракет кылып жеткире алдык? 100% десең болот. Мен сиңдим мынга чейин эле эже айткандай аябай сулуу болчу. Азыр болсо андан да сулуу болуп, эң бактылуу айымдардын катарын толуктады деп эсептейм. Анан силерге дагы чоң рахмат, Анжелика айым. Ушинтип эле жумушуңуз өркүндөп өсө берсин, ишиңиз алга жыла берсин демекчимин. Силерге чоң ыраазычылык. Ооба, биздин башкы каарманыбыз Нуриямдын жолдошу азыр деген мындан 2 сааттык алыскы жолдо дагы эл үчүн иштеп жаткан мезгили бизге аябай сонун ысык саламын жолдоп ыраазычылыгын билдирди. Биз дагы мынакей ошол жолдошуңуздун суранычы боюнча Prime Flowers компаниясынан сизге мына ушундай сонун тыпкызыл розалар менен таттуу белек ыйгарып коюуга уруксат этиңиз.
Ошондой эле биздин ар дайым өнөктөш бул Smart and Rich компаниясы сонун кофелерди, чайларды сиздердин үйүңүздөргө, ашканаңыздарга ыйгарат. Ал эми биздин 1 жылдан бери Бактылуу айым реалити долбоорунун дагы ушундай ар дайымкы өнөктөштөрүнүн катарын толуктаган Эмоком курулуш компаниясы сизге өзгөчө сонун белек берип жүрүшкөн экен. Анда студиябызга белегин берип коюңуздар. Солнечный жана ошондой эле Рахат Резиденс аталышындагы жаңы үйлөрдү Ош шаарына жана Бишкек шаарына түшүрүп жаткан Эмоком курулуш компаниясы сиздин үйүңүзгө деген балдарды баягы көбүнчөсү жерде көбүнчө жүрүп, отуруп, жөрмөлөп аткан үчүн чаң болбосун деп мына ушундай чаң соргуч берип жиберишти. Жана ошондой эле Мега Сити супермаркетине дагы ыраазычылык билдиребиз. Ал берилген белектердин баардыгы үйүңүзгө жеткирилет. Жана ошондой эле Уриаж компаниясы дагы сизге эң эле керектүү бул жактагы жүзүңүзгө кам көрүү боюнча термалдык суу жана мицеллярдык суу берилди. Муну дагы бияка коюп коеюн, кандай кам көрүү тууралуу дагы үйрөтөбүз. Ал эми сиздин макияжыңызды, чачыңызды жасалга алган Асил Жумаеванын студиясы ар дайым сизди ошол өзүңүзгө, жүзүңүзгө кам көрүүгө жакшы кеңештерин айтып берип турат. Кийип турган көнүгүңүз Миллион Fashion дүкөнүнөн белеке. Ал эми бут кийимди да көрсөтүп коюшубуз керек. Мынакей өзү тандап алды. Лина Марана бут кийимдер дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле моралдык жактан колдоо көрсөткөн Жанара айымды студиябызга чакырабыз. Жанара айым менен биргеликте биздин Бактылуу айым реалити долбоорубуздун фонду жеке өзүмдүн атыман дагы биз баарлашып калган болчук. Анан акылдашып Жанара айым менен биргеликте жана ошол биздин өнөктөштөр менен сизге ошол үйгө болушунча аракет кылып кир жуучу машина белекке беребиз. Эки балаңызды карап колго кир жуат экенсиз. Дагы да болсо биздин каарманыбызга жардам керек. Өйдөдө айтып кеткендей эле Өзбекстан мамлекетинде мынакей ошол балдарын көрсөткөнгө дагы бир дарыгер бар экен. Бирок мүмкүнчүлүккө байланыштуу бара албай жатышат. Эгерде кимде ким биздин көрсөтүүбүздү көрүп калган болсо, анда ушул экран астындагы номер аркылуу биз менен байланышып, ошол номер мынакей Нуриянын өзүнүн номери аз да болсо баягы көл кылып жардам берсек болот. Саламаттын дагы өз колунан жасалган белектери бар экен. Эч качан солубаган гүлдөр, Саламаттын өз колунан жасалган гүл десте сизге эстеликке болсун. Мына ушундай бактылуу айымдар, Бактылуу айым реалити долбоорунда бүгүн өзгөчө сонун маанайда көрсөтүүбүздүн мындай аягына жетелеп жаткан сымал. Биз болсо коштошпойбуз, эмки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө деп гана кол булгалайбыз. Анда баардыгыбыз аманчылыкта бир бололук, аман бололук. Бактылуу айым реалити долбоору ар дайым сиздер менен. Керемет, булалым каалагандай бурсаң илет, көңүлдү көтөрүп дем алганга, сага бүгүн шопинг келет жардамга. Шопинг анткени ал эң сонун допинг. Шопинг анткени ал эң сонун допинг. Бар аял зат эң сулуу эмес айым жок. Аял өзү сулуулук, аял барда жер сулуу. Карачы гана жарашат бекен мага.